Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly dostlar, сабактарыбызды улантабыз, жин жана шайтандар аламы. Биз шайтандардын адам балдарын зыян берүү ыкмаларын үйрөнүп атабыз. Ошол ыкмалардан тепкичтери, шайтандын тепкичтери, хутуаттары, кадамдары. Ошонун ичинен шайтандын адам балдарына унутууну салуусу. Ошолорду айтып кеттик. Ошолордун ичинен дагы кайсы унутууну салат? Албетте акыретке болгон унутууну салат. Кыямат күнгө болгон Аллах Таала кайра баарын тирилтерин жана жасаган иштерине жараша жазасын берерин ошону дагы унуттурат албетте. Жана экинчи маселе ушул кадамдарынан шайтандын буну ал-истидроч дейт. Истидроч деген сөз бул дагы тепкичме тепкич, баскычма баскыч деген маанини берет. Акырындык менен деген сөз. Бул нерсе истидроч деген сөз Куранда да келет. Аллах Таала Куранда айтат: "Санастадриджухум мин хайсу ла я'ламун" дейт. Биз алар билбеген акыбалда, сезбеген акыбалда өзүбүздүн айлабызга алабыз дейт. Мындайча айтканда, акырындык менен аларды катуу жазага алабыз дейт. Мындайча айтканда, мааниси киши адам баласы мисал үчүн күнөөлөрдү кыла берет. Күнөөлөрдү кыла берет. Мисал үчүн залымдар, адилетсиздер, адамдардын жашоосун оор акыбалга алып келгендер, кандай ыкма менен болбосун. Булар алдагандар, адамдарды алдайт. Мисал үчүн карапайым адамдарды, алардын жөнөкөйлүгүн колдонуп, бир максаттарга жетиш үчүн. Ошону менен бирге ошол алдоосу менен, адилетсиздиги менен бир бакубат жашоого жетип алат. Мындайча айтканда, барчылыкка. Ошол барчылыкта анан кийин эмне деп ойлойт? Мен ушул нерсеге акылуумун деген бир жүрөгүндө сезим чыгат. Канчалык ошол зулумду кылган сайын, канчалык ошол адилетсиздикти кылган сайын, Аллах Таала ошончолук буга бере берет. Ошону менен бирге Аллах Таала эмне аларга унутууну салат? Ошо берген нерсесине шүгүр келтирүүнү унуттуруп коет. Жана кылган каталарына, күнөөлөрүнө кечирим сураганды унутушат. Мул ушул нерсени истидроч дейт. Дал ушуну шайтан да колдонот. Адамдарды азгырууда ушул тепкичти, ушул кадамды эң күчтүү колдоно турган бир кадамдардан. Мындан алымдар айтышкан, шайтан адам баласына биринчи ачык айкын бир күнөө менен келет. Күнөө кылууга түртөт, азгырат. Эгерде ошол күнөөнү кылбай турган болсо, анда бир динде жок бир ибадатты кылууга, ошол ибадатты кызык көрсөтөт. Ошолну жасаганга аракет кылат, жасаттырганга. Себеп дегенде, динде жок нерсени бирөө эгер ибадат деп биле турган болсо, анда биринчиден бул күнөө болот. Экинчиден ошол ибадат кабыл да болбойт, эгер динде жок болсо. Эгер ушул нерсени дагы четке кага турган болсо, анда ошол диндеги катуулукту азгырат, катуулукка. Катуу карман дейт бул динде. Анан мисал үчүн арам болбогон нерсени арамга чыгарып баштайт. Мындайча айтканда эмне? Кыйынчылыкты үзүп баштайт. Өзүнө дагы, тегерегиндеги адамдарга дагы. Үй бүлөсү болобу? Демек, ошол эмне? Динди катуу карматууга азгырып баштайт. Эгер бул нерсени дагы мисал үчүн четке кага турган болсо, кылбай турган болсо адам баласы, анда шек күмөндү салат. Мисал үчүн шек күмөндү салып баштайт. Мисал үчүн даарат алууда толук алдымбы, бул жерден жуудумбу, жууган жокмунбу деп туруп, шек күмөн васваса оорусуна өтө турган шек күмөндөр салып баштайт. Эгер бул нерсени дагы албай турган болсо, анда жакшылык иштерин жеңил кылып көрсөтүп баштайт.
Анан бул жакшылык иштерди жасап баштайт. Ошол ибадаттарды болобу, Аллахка, адамдарга болгон мамилеси, ата-энесине, бир туугандарына ушул нерсени жеңил көрсөтүүнүн негизинде ал ушул нерселерди жасап баштайт. Анан адамдардын көзүнө бул аябай сабырдуу, ыймандуу, ынсаптуу көрүнүп баштайт. Анан адамдардын жүрөктөрү ошол кишиге ооп баштайт. Жакшы кишиге адатта оогондой, буга да ооп баштаганда бул кишиде эмне пайда болот жүрөгүндө? Өзүнө суктануу пайда боло баштайт. Мен ушундай такыбамын, мен ушундай ыймандуумун, мен ушундай жакшылыкты көп жасап атам, адамдарга, мисалы үчүн садака кылып атам, жардам берип атам. Ушунун негизинде жүрөгүндө өзүнө суктануу болот. Суктануу пайда болот. Ошол суктануу пайда болгондон кийин бул жүрөктөгү шайтанга болгон бир чоң эшиктерден. Ар бир жүрөк оорулары бар дегенбиз. Бул суктануу, текеберлик, ачкөздүк, сараңдык өтө көп. Ошол бир мисалы, ошо суктануу качан адамдар бул кишини жакшы көрүп баштаганда, бул өзү менен өзүн жакшы көрүп баштайт. Ошондо шайтанга ошол чоң бир эшик ачылганда, эми шайтан буну кое бербейт. Себеп дегенде шайтан билет азыр кое бере турган болсо, анда колдон чыгарып алат. Эң максаты ушул акыбалга алып келиш керек эле. Өзү менен суктана тургандай, өзү менен текеберлене тургандай, сараң боло тургандай, бөлөктөрдү мындай жакыр көз менен карай тургандай акыбалга алып келиш керек эле. Жүрөктөгү ошол ооруларына алып келиш керек эле. Ошол максатка жеткенде бекем кармап туруп, эми чыгарбайт, өзү менен алып кеткенге аракет кылат. Мына ошол нерсени истидроч дейт. Акырындык менен өзүнүн максатына алып келүүнү. Ошон үчүн бул нерсени ошол Аллах Тааладагы Куранда кабар берген, жана бул нерсени колдонот. Аллах Тааланын истидрожунан коркуш керек. Кимде ким ошол күнөө кылып аткан болсо, зулум кылып аткан болсо, адилетсиздик кылып аткан болсо, адамдардын акыбалын кыйын акыбалга түшүрүп аткан болсо, жашоосун кыйындатып аткан болсо, ошону менен бирге бир бакубат, бир барчылыкта жашаса, ал эч убакта ойлобосун, ушул нерсени Аллах Таала мени жакшы көрүп аткан үчүн мага берип атат деп эч качан ойлобосун. Жана менин бир жакшы бир сыпаттарым үчүн, бир акылдуулугум үчүн, ошол шамдагайлыгым үчүн, элдер түшүнбөгөн нерсени түшүнгөнүм үчүн мага берип атат деп эч качан ойлобосун. Себеп дегенде, акыйкатта бул Аллахтын жазасы болушу ыктымал. Бул өтө коркунучтуу акыбал. Эгер Аллах сага берип атса, корккунуң эмне үчүн сага берип атат, жана карагының амалдарыңды жакшыбы же жаманбы. Эгер жаман болсо, тезинен Аллахтан кечирим сурап, берген жакшылыгына шүгүр келтирип, амалыңды оңдоп кет. Же болбосо бул жаза болот. Жана акырындык менен сени катуу жазасына алып келип аткан акыбал болот. Ошол жерде токтоп турабыз. Ошол чекитте адаттагындай бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз. Бул дуа мечитке чыгаардагы дуа. Мечитке чыгаардагы дуа. Сахих Муслимде келет. Ибн Аббас радыйаллаху анхумадан. Ибн Аббас радыйаллаху анхум айтат: пайгамбарыбыз мечитке намазга чыгаарда мына бул дуаны айтчу дейт. Аллахумма джа'ал фи qalbi нура, ва фи лисани нура, ва джа'ал фи сам'i нура, ва джа'ал фи басари нура, ва джа'ал мин хальфи нура, ва мин амами нура, ва джа'ал мин фавqi нура, ва мин тахти нура. Аллахумма а'тини нура. Ey Allah'ım, жүрөгүмө нурду жайгаштыр. Тилиме, угуума, көрүүмө, артыма, астыма, үстүмө жана астыма. Жана мага нуруңду бергиниң. Бул дуа өтө маанилүү дуа. Аллах Тааладан нур суроо. Алымдар айтышкан бунун мааниси бу дүйнөдө күнөөлөрдөн сактоочу нур бер деген сөз. Мындайча айтканда жакшылык менен жаманды айырмалап турган нурду бер.
илимди бер деген сөз, хидаятты бер деген сөз. Жана Аллахка моюн суна турган иштерге жакындатуучу нурду бер деген сөз. Жана эң негизгиси кыямат күндүн караңгылыгынан жарык берүүчү нурду бер деген сөз. Бүт нерсе бир гана Аллахтан болот. Жана бул нерселер бир гана Аллахтан суралат. Аллахтан сураган эч качан кемибейт. Аллах Таала баарыбызды бир гана андан суроочулардан кылсын, жана макулуктарга муктаж кылбасын. Аллах Таала бизди жин жана шайтандардын зыянынан сактасын. Жана бизге ушундай нур берсин, шайтан такыр бизге жолой албаган. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.